Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Кутман кечиңиздер менен. Мен угулуп көрүнүп жатамбы? Жазып коюңуздар. Канекей, Айсулуу, куш келипсиздер. Эльмара, Динара, Нурзада, Нуркыз. Келиңиздер, мен көрүнүп угулуп жатам, Балдарды үй жумуштарына үйрөтүүчү амалдар. Балдарды канткенде үй жумуштарына үйрөтөбүз. Үй жумуштары негизи эле керекпи, балдарга пайдалуубу? Сонундай да силерге рахмат. Теманын жарымынан өткөндөн кийин анан суроо жооп баштайбыз, Алейкум ассалам, Канекей. Кандайсыңар, кыздар? Жылдыз, саламатчылык, рахмат. Эфирди сактайбыз. Суроо жоопту жарымдан өткөндө берип баштаңыздар. Балдарды үй жумуштарына үйрөтүүчү амалдар темабыз. Азыркы биздин заманбап жашоодо аябай техникалар өнүккөн мезгилде кир жуугучтар, идиш жуугучтар чыкты. Айрыкча пол жууган роботтор, пылесостор чыкты, Айзада рахмат. Жакшымын, Кудайга шүгүр. Өзүңүз жакшы адамсыз да, ошон үчүн башка адамдардын жакшы жактарын көрө аласыз. Өзүңүздүн дагы жан дүйнөңүз жакшы. Ушу баардык роботтор иштеп атат азыр. Кир жуугучтардын, стиральный машиналардын үнү чыкса дагы, балдарды үй жумуштарына тарткыла деп кеңеш беришет илимпоздорчу. Эгер үй жумуштарынын кереги жок болгон болсо, анда иштетпегиле балдарды, бир гана окуткула, окууга басым жасагыла деп айтышмак да. Себебичи бул үй жумуштары керек үчүн илимпоздор дагы азыр аябай какшап айтып жатышат, балдарды үй жумуштарына тарткыла деп айтып жатышат да. Балдардын өздөрүнүн ойноп аткан компьютерлери, полкалары чаң болуп жатканын билип, чаңдарды өздөрү сүртсүн, кийимдери кир болуп аткандыгын өздөрү көрүп алып келсин, бул жака стиральныйга да өздөрү салсын, же эч кандай кир эмне экендигин, чаң эмне экендигин билбей чоңоюп кеткен болсо, анда да туура эмес болуп калат. Өзүнүн жашоосун өзү эптей турган баланы чоңойтушубуз керек бизчи. 1920 жылдан баштап балдардын эмгек тарбиясы, үй жумуштарына аралашуусу аябай тынымсыз төмөндөп кетти деп ошо 1920 жылдан бери какшап келе жатышат да. Азыр эми айрыкча айтпай эле коелу, азыр дагы төмөндөп кетти. Үй иштери жетишкендерге алып барбайт деп ойлошот экен да, кээ бир апаларчы, кой иш кылдырбай эле койбой, сен окуй бер. Бир гана оку, мен өзүм эле кылып коем деген сыяктуу. Жок, анда өтө чоң жаңылышасыз. Илимдин айтымында жардам берүү ата энеге эле пайда эмес. Балдар мисалы сизге жардам берет. Пылесостойт, пол жууйт. Бул баланын өзү үчүн пайдалуу да, балага. Бир нерсеге жумшаганда баланын өзүнүн кызыкчылыгы деп билдиришибиз керек да. Мисалы ыраазычылык билдиришибиз керек, рахмат айтышыбыз керек. Биз өзүбүз бизге керектүүдөй кылып жумшайбыз да. Ушуну бүтүрүшүң керек деген сыяктуу. Бала бул нерсе апама керек деп ойлоп калышы мүмкүн. Тескерисинче баланын өзүнүн кызыкчылыгы үчүн деп айтышыбыз керек. Бул үй бүлөнүн зарылчылыгы экендигин биз билдиришибиз керек да. Мартин Росман жетектеген Миннесота деген университет бар да, ошол жердеги америкалык окумуштуулар изилдеп келе жатат 84 жылдан бери. Жок, тескерисинче 84 адамды 25 жыл болуп калыптыр. Азыр изилдегенде 25 жылдан бери изилдеп келе жатышат. Балдарды ошо кичинекейинен 4 жашынан эмгекке жумшаган үй бүлөлөр, 10 жашынан, өспүрүм курактан кийин балдарды эч жумшабаган ата энелер менен иштешкен да. Бул жерде 84 үй бүлөнү изилдешкен. Ошол изилдөөлөр көрсөттү, азыр 25 жыл болду. Дагы изилдеп атышат. Булар токтоткон жок да. Ошондой изилдөөлөрдүн жыйынтыгын карасаңыздар, 3-4 жашынан баштап ата энеге, үйүнө жардам берген балдар кийин чоңойгондо, колледжде окуганда, мектепте окуганда жакшыраак окушкан, достору менен жакшыраак мамиле кылышкандыгын белгилешкен. Алар бала кезинен үй жумуштарынан качкандарга караганда
үй жумуштарын кылбаган балдарга караганда карьерасын тезирээк куруп кетишкен да. Үй бүлөсү менен жакшы мамиледе болуп, үй бүлөсүндө жакшы урушкан, достору менен да жылуу мамиледе болушкан. Кичинесинен иш кылгандар тез эле иштерди таап, негизи жашоодо өнүгүп баштаган, иш кылбаган балдарга караганда тезирээк өнүккөндүгү далилденген апалар. Демек, биз балага жашоодогу баардык жакшылыктарды каалаган болсок, эмне кылышыбыз керек экен апалар? Тезирээк талап коюп баштаңыз, тезирээк баланы жумшай баштаңыз. Балаңыздын ийгиликтүү болушун кааласаңыз, жакшыларды кааласаңыз. Кээбир апалар аяп коебуз, балдарыңыздарды жумшайсыздар. Өтө көп жумшаганда болбойт апалар. Ооба, мен жумшайм, көп эмес бирок деп. Азаматсыз кайнекей, өтө көп жумшаган болбойт. Балдарды иштен жадаттырып коебуз. Балдардын өзүнө ылайыктуу гана жумшашыбыз керек. Азыр айтып өтөм буларды дагы. Балдарды жумшайсыздар, анын аркасынан өзүбүз боорубуз ооруп кетип, балдарга жардамдашып коебуз. Бул нерсе баланы сүйүнтпөйт, кубантпайт. Апам мага жардам берип жатат деп кубанбайт. Тескерисинче, апам мага ишенген жок, мен ушул ишти кыла албайт окшоймун деп өзүнө болгон ишенимин жогоп кылабыз апалар. Ушул эсиңизде да болсун. Отунду жый же огородду чап деп азыр эми иштери бар, чөптөрдү бир нерсе кыл деп алып эле карап, ордуңузга өзүңүз барып жардамдаша коесуз да. Жок, андай кылган болбойт. Балаңызды жумшадыңызбы аягына чейин, балаңыз өзү чыгарып ошол ишти аягына чыгарганда өзүнө болгон ишеними көбөйөт да. Мен кылдым ушул нерсени деп сиз кайта ошол ишти бүтүргөндүгүн, жакшы кылгандыгын, бул үй бүлөгө чоң жардам болгондугун айтып койсоңуз, бала кубанып калат. Ошол үйгө өзүн маанилүү, мен бул үй бүлөгө керекмин деп өзүнө өзү канаттанат да. Сиздер деле бир ишти бүткөзгөндө өзүңүздөргө канаттанасыздар го. Андан дагы балдарды баягы үй жумуштарына үйрөтүү үчүн чоң балаңыз бар, кичине балаңыз бар, мисалы үчүн кичине баланы эле жумшай беребиз, бул чоңоюп калды деп, же тескерисинче кичине баланы бул кичинекей деп чоң балдарды эле жумшай беребиз да. Ошолорду баардыгын тегиз жумшаңыздар. Чоң балага чоңураак жумуш, кичине балага кичинерээк жумуш дегендей баардыгын тегиз жумшаганга аракет кылыңыз. Бул кичинекей силер эле кылып койгула, бул бала чоң, байкеңез кичинекейлер кылгыла деп эмес апалар. Андан кийин тамакты күйгүзүп алсаңыз, кийимдерин жыртып келсе же кир кылып келген болсо, мындай сүйлөнө бербешиңиз керек да. Мен сага эмне кулмунбу же күнүгө жыйына жууй беремби, бар өзүң жуу, өзүң кыл деп мындай баланы урушсаңыз, күнүгө эле чаң болуп келе бересиң, кийимдерин жырта бересиң деген урушууларыңыз ошол көз ирмемге гана иштейт да. Ошол убакта гана балаңыз жасап коюшу мүмкүн. Узак жыйынтык бербейт, жакшы жыйынтык бербейт. Узакка барбайт да, келечекке жардам бербейт. Бул жерде тарбия болсун десеңиз, балага сиз урушуп, жаман сөздөрдү айткандын ордуна кантип ошолорду кылыш керек, жардамдашсаңыз болот. Жол көрсөтүп бериңиз да, канткенде өзү жууйт, тазалайт, тигет дегендей. Биз өзүбүз урушуп алып туруп эле өзүбүз жасай бергендейбиз да. Бул биздин эң чоң катабыз. Апалар, биз урушканда бала жазаланып бүттүм деп ойлойт дагы, калган нерсени ойлонбойт, болду депчи. Качан баланын өзүн кылдырганыбызда ойлонуп баштайт да, эртең мен тазараак келейин, жыртпай келейин, өзүм тигем, өзүм эле ора болот экенмин деп ошондо абайлап баштайт да. Үй жумуштары балдардын окуусуна тоскоол болбойт апалар. Ушуну эсиңизде да сактап калыңыздар. Айрыкча азыркы учурда көп экен да. Ушундай балам окусун, мени окуусуна гана көңүл бурсун, ишке эч качан жумшабайм деп айтышат да апалар. Үй жумуштары балдардын окуусуна тоскоол болбойт. Үй жумуштарына аралашкан балдардын канааттануусу, бактылуулугу жогору экендиги да далилденген. Муну америкалык психологдор изилдеп чыгышкаты да. Үй бүлө байланышын бекемдейт, мен үй бүлөмө керекмин деген канааттануу пайда болот. Ошондо сиздер деле бир жакшы иш жасап койсоңуз, өзүңүзгө канааттанасыз го. Жардам берген болгондо канааттанасыз. Ошондо биз өзүбүздү бактылуу сезебиз. Ошондой эле балдарыбыз дагы ошо үй жумуштарына аралашып бүтүргөндө өздөрүн бактылуу сезет. Андан кийин жетүүгө, бүтүүгө жасай ала турган жумуш беришибиз керек. Мисалы үчүн топчусун эптеп топчулай албай аткан балаңызга, носкисин бүктөй албай аткан балаңызга сиз ошо комнатаңды жыйнап чык деп айтканыңыз туура эмес болуп калат да. Ошо балаңыздын мүмкүнчүлүктөрү менен талаптарын тегиздешиңиз керек. Сиз теңдештиришиңиз керек. Сиз ошо носкисин бүктөп сурмага сала албай аткан балага эмне үчүн сен ошо комнатаңды жыйна деп койдуңуз? Ал ишти бүткөзө албайт.
балачы баланын абалына жараша майдадан башташыңыз керек жумуштардычы. Балага жардам берип кылышып койбошуңуз керек. Сиз балага жанына кантип кийимдерин бүктөш керек, мындай кылып бүктөсөң мындай кылып болот деп өзүңүз мастер-класс көрсөтүшүңүз керек да. Бала билбейт да, баардык нерсени билип тура албайт го. Кийимдерди кантип бүктөш керек, кайсы жерге коюш керек, ар бир кийимдин орду. Вешалкада эмне иленип турат, ич кийими кайсы полкада турат, носкисин каяка салыш керек, бир кийген носкисин, таза кийген носкисин кантыш керек, баардык нерсенин ордуларын көрсөтүш керек, кантип бүктөш керек, кантип комнатасын жыйнаш керек, кичинекейинен үйрөтүп башташыбыз керек. Албетте кичинекейинен үйрөтпөй эле биз чала кыласың, өзүм кылам дей берген болсок, балдарыбыз эч нерсе кылгысы келбей калат. Балдарды байкап көрсөңүздөр, кичинесинен ошо 3 жаштан баштап мен кылам деп сиздерге оролошот да, камырды кармашат, үйдү жыйнайм деп баардыгына мен кылам деп оролошо берет. Аракет кылат, мен кийимди өзүм кийем дейт. Көбүнчө байкасаңыздар, акырын кийесиң, кийимди мен кийгизип коем, бут кийимди деле кийгизип коем, кой бар турчу наракка, камырды чачасың, сен булгайсың деп баланы кубалай беребиз. Бала 6 жашка чейин болушунча аракет кылат да, мен кылам деп аракет кылат. Акырында биз кылдырбай койгондон кийин гана отуруп калат. Мейли, эми өзү кыла берсин, мага ишенбейт экен дегенде мындай кол кушуруп отуруп калгандан кийин анан биз башта эчтеке кылбайсың, кызыкпайсың деп ошого чейин биз кызыгуусун жоготуп койдук. Кыла албайсың, акырын кыласың, мен өзүм кылып коем деп атып. Ошондуктан балдарыңыздарды жаныңыздарда аралаштыра бериңиздер ишке, жумушка. 2 жашта эле баштайт иш кылышты. Оролошуп барсаңыз го сиздердин бутуңуздарга камырларды карматып, чала кылса дагы үйрөтүп коюңуздар. Керек болсо сиздер биринчи ошо 1,5 жаштагы кызым кармалаша берет атат. Мына караңыздар, Асель айтат да. Балдарыңыздар биринчи жолу бетин жууганда дагы сиздер карап алып баланы шылдыңдап күлөсүздөр. Биринчи жолу бетин жууганда ошо мурдуларын бияка шыбап алышы мүмкүн, булгап алышы мүмкүн. Чала жуйт баланы. Бала деген билебиз да, бала баары бир балалыгын кылат. Ошондо да биз күлүп, бас мен жууп коеюн, чала жууп коюпсуң деп аркасынан деңгээлине барып өзүбүз жууп коебуз. Болду. Баланын ишенимин жоготтуңуз сиз. Жөн гана сиз ошондо мындай реакция берип койсоңуз болот. Менин балам бетин жууптур. Биринчи жолу бетин жууп атат да. Балаңызды мактап, азаматсың, сен бетиңди жууп алыпсың го балам. Сен бетиңди жуупсуң го деп барып туруп чалаларын билгизбей чачык менен арчытып койсоңуз болот да. Эми чала жуупсуң бас деп дегенде тим эле таза болуп кеткендей болуп балалардын өзүнө болгон ишенимин жоготобуз. Бут кийимдерин арчыйт. Менин балам кичинекейинде эстеп кеттим. Крем деп атканда ошо 1 жашында ак кроссовкалардан бери кара кремге крем деп коюптур да. Бала болушунча аракет кылат да, кыймылдап, ошо көргөнүн кылып, иш кылып коеюн деп. Ошол мезгилде биз мактап, жакшы реакциялардан көрсөтүп коюшубуз керек. Менин балам бир нерсе билдирип төксө, эч нерсе болбойт деп коет дейт. Эч нерсе болбойт, чындап эле канекей. Ал жерден катастрофа болуп кетпейт. Эртеси дагы кичине төгүш мүмкүн. Андан кийин тажрыйба топто опытный болот да, опыт алат. Биз билдирип коет деп эле эчтеке кылдырбай койсок, албетте биз бутабай инвалидтерди да даярдап атабыз да, эчтеке кыла албайт да, эч нерсе кыла албаган балдар. Сиз балаңыздын жанында өмүр бою чогуу жүрбөйсүз. Балаңыз бөлүнө турган убакыт келет. Ошондо бул жашоодон кыйналып калбаш керек да, өзүнө керектүү нерселердин баардыгын кыла ала турган болуш керек балабызчы. Сиз сөзсүз жанында коштоп туруңуз, кылып койбоңуз, балаңыздын ордуна кылып койбой, жөн гана айтып коштоп турсаңыз болот. Балаңыз жардам сураганда гана жардамдашыңыз да. Андан кийин сизде күтүүлөрүңүздү билдириңиз. Баладан кандай жыйноону күтүп жатасыз сизчи? Мисалы үчүн, кухняны жыйна деп коюп кеттиңиз да кызыңызга, балаңызга. Кызыңыз шыпырды, полун жууду, бирок ал жактагы бир коробкаларды албай койду. Пиццанын коробкалары турушу мүмкүн, же гүлдөрдү жылдырып астын арчыган жок, сиз арчышыңыз керек болчу. Же идиштерди сиздин ойлогонуңуздай койгон жок, башкача кылып коюп койду да. Андан кийин сиз келип эле ушинтип да жыйнайсыңбы кухняны, эмне деп жыйнап койгонсуң деп айткандын ордуна сиз өзүңүздүн күтүүлөрүңүздү түшүндүрүңүз. Сиз үчүн кухня жыйноо кандай? Бул келиндерге да иштейт да. Жаңы келин барганда дагы кайнелер өзүнүн инструкциясы менен тааныштырып коюш керек. Кандай үй жыйнайт, кайненеге эмне биринчи жыйноо зарыл.
көрсөтүп коюш керек. Ал келин деле барганда өзүнүн каалагандай, өзү билгендей жыйнайт. Сиздин кызыңыз деле өзү билгендей жыйнайт да. Сиз үчүн кухня жыйнаганда кантип жыйнаганда сиз канааттанасыз да. Мисалы үчүн ар бир буюм каякта, каерде туруш керек экендигин түшүндүрүңүз. Коробкаларды алып чыгып мусорго ыргыткыла, идиштер мындай коюлуш керек, гүлдүн астын ачып койгула. Мен ушул жерди эле карай берем, гүлдүн асты подоконник ачылбаса мен аябай нерв иштете берем, раздражение болом, ошон үчүн бул жакты ачыш керек дегендей да. Мен апам эшикке эле басым жасай берет да, эшиктерди деле ачып биринчи эле эшик менен полду карайт. Кээ бири бирөөсү айтат мындай светтерди өчүрүп жандыргычтарды карайм, бирөөсү айтат мен айнекти эле карай берем, бирөөсү мындай бушта чамдарды эле карай берем деген сыяктуу да. Ар бир нерсенин аялдын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да, үй жыйнаганда дагычы. Ошондой эле балдарыңызга көрсөтүңүз. Биз өзүңүздүн инструкцияңызды мындайча айтканда айтпай эле дулдуңдай берген болсоңуз, кызыңыз балаңыз эле түшүнбөйт да. Биринчи жумшаганда эмнеден баштайт алгыз? Айтыш керек, сиздин инструкцияңыз менен тааныштырып койсоңуз, ошо сиздин оюңуздагыдай кылып жыйнай беришет. Жаңы кайнене болоюн деп аткандарга дагы айтып коелу, өзүңүздөрдүн ошо биринчи келиниңиз менен жакшына отургузуп алып, өзүңүздүн инструкцияларыңыз менен тааныштырып коюңуз. Андан кийин ашыкча башкаруудан балдарды дагы алыс болуңуз. Ашыкча башкарып, элестетип көрүңүз өзүңүздү мындай. Мисалда, үй бүлөдө баардыгы эле сизди карап алып, сен жаман бышырасың тамакты дагы, ой, туура эмес шыпыргыны мындай кылып кармашың керек болчу деп эле сынай берген болсо, сиз эмне болосуз? Айтыңызчы, эмне болосуз? Эч нерсе кылгыңыз келбей калды, баргылачы өзүңөр жыйнап алгыла дейсиз. Же кыйналып дагы мен иш кылганым жакпайт да, баары бир жакпайт да, канча кылсам деп деле чала кылып баштайсыз да, мисалы үчүнчү. Көрдүңүздөрбү? Убакыт андан көрө балаңызды сынай бергендин ордуна башкаруу менен эле кыйкырып бакырып тарбия айтып атпаймынбы? Көз илмемге гана иштейт. Алардын келечеги жок. Убакыттын өтүшү менен ар бир адам өзүнүн чеберчилигин өстүрөт, өнүктүрөт. Ошол кыла албаган боюнча калып кетпейт балаңыз деле. Барган сайын жакшы кылып баштайт. Бир өспүрүм бала менен сүйлөшкөндө айтты го, эмеге да чыгардым эле, Instagram, YouTubeга да чыгардым эле, айтат да, эмнеге эле биздин апаларыбыз урушо берет, сен ушуну эмне андай кылып койдуң, чала кылып койдуң деп. Биздин убакта деле апаларыбыз деле чала кылгандыр. Алар эми апаларыбыз канча жылдан бери ошол ишти кылып келет, алар опытный болду да. Биз деле апабыздын курагына келгенде алардан өткөн жакшы кылып калышыбыз мүмкүн. Бирок ага жеткизбей эле бизди урушо берет деп айтат да, көрдүңүздөрбү? Бул жерде биз чыдамыбыз жок. Азыр айрыкча мына интернеттердин заманы, баардыгы тез болушун каалап калган заманда балдарыбыздын дагы бир айтканда эле баардыгын бүтүрө коюшун каалап жатабыз. Биз жөнөкөйлүк деген нерсени унутуп баштадык. Мындай реалдуулук унутуп эле биз кыялыбызда нерселердин баардыгын ушул жашообузда көргүбүз келип калды да. Мисалы тез жылдырып көрөсүздөр кинону, башка нерселерди, ошо балдарыңызды ошо жылдыргыңыздар келет да, жүгүрүп иш кылса депчи. Балаңыз деле ошол ишти жакшы кылып баштайт, чеберчилигин өркүндөтөт, ишин жакшыртат. Ата эне бала өзүнүн ыңгайсыздыгы үчүн уялуу менен эмес, жетишкендиктери, сыймыктануу менен байланыштырууга аракет кылышыбыз керек да, бизчи. Көрдүңүздөрбү? Биз ошо сын менен гана байланыштыра алып атабыз да баланычы. Сыймыктануу, жакшы мамиле, баланын жетишкендиктери мактоо менен гана балабыз менен ортосунда байланыш болушубуз керек, жакшы байланыш. Бул байланыштын дагы мындай убакыт менен болот да. Мисалы балаңыздар кичинекейинде арызданып келет, апа мындай болуп калды, андай болуп калды деп арызданып келет. Арыздануу байланышы да сиздергечи. Андан кийин чоңойгондон кийин арыздануу байланышы үзүлөт сиздерде. Андан эч кайгырбаңыздар. Андан кийин баланын кубанычы менен байланышып каласыздар. Балаңыздар чоңойгондон өзүнүн кубанычы менен бөлүшүп баштайт. Апа мен мындай ийгиликтерге жетиштим, мындай окуудан, экзаменден өттүм деген сыяктуу чоңойгон сайын бизде бала менен байланышыбыз жакшы болуш керек. Бул байланышты убактылуу, азыр переходный возрастта кийимдери өзгөрүлөт, чачтары өзгөрүлөт, анча-мынча үйлөрүн жыйнай албайт, комнаталарын жыйнабайт, төшөктөрү жыйылбай калып кетиши мүмкүн. Ушулардын баардыгы менен ушундай сен баардыгын жыйнашың керек деп буюм аркылуу урушуп байланыштыбызды бузуп алып жатабыз, мамилебизди бузуп алып жатабыз. Баягы переходный возраст келгенде кичине балдарды дагы түшүнүү менен карап турушубуз керек апалар. Переходный возраст жөнүндө көбүрөөк маалымат алып коюңуздар.
мамилени бузуп алган болсоңуздар, мамилени оңдош үчүн бир канча жылдар убакыт келет, кайта оңолбой деле калышы мүмкүн. Ал эми мына жыйылбаган түшөктөр, кийимдери, чачтары баардыгы оңолот, тез эле өзүнө келип калат буларчы. Ал эми мамилени бузуп алган болсоңуз оңдош кыйыныраак болуп калат. Баланын жакшы ишин сөзсүз түрдө белгилеңиздер. Өзүңүздөрдүн деле элестетип көрүңүздөр, баарыбыз жакшы кылган нерсебизди жасагыбыз келе берет. Сен ашты жакшы кыласың, деп сизди бирөө мактап койду, ошол адам келгенде эле аш кылып берейинби дей бересиз да, аш кылгыңыз келе берет. Себеби сиздин ашыңызды аябай мактап койгон. Ошо бир адам сиздин эмнеңизди мактаса, ошол нерсени кылгыңыз келе берет. Буюмдарды, окуяларды көзөмөлдө балдарга уруксат берип коюшубуз керек да. Бир буюмдарга сен көзөмөлдөйсүң, сен эмнесиң, карап тур, ушуларды контролдоп тур. Окуяларды көзөмөлдө балдарды, булар өзүн өзү сыйлоо сезимин жогорулатат да. Балдарга ошол нерселерге сен жоопкерчиликтүүсүң, сен карап тур дегендей. Мисалы үчүн мындай да, эртең дем алыш болот, суббота, воскресенье келатат. Ошо дем алыш күнүбүздү сен уюштур, балам, силер уюштургула, өзүңөр пландагыла, каяка баралы, кантип өткөзөлү дем алышты, кандай оюндарды ойнойлу, кандай кинону көрөлү деп балага айтып койсоңуздар, балдар пландаштырат. Кызыктуу болот. Өзү сыйлоо сезимин жогорулатат. Ата-энем мага ишенди. Анан аны мактап койсоңуз, балам, аябай сонундар тандапсың го, сен билесиң, сен кыйынсың, балам, деп айтып койсоңуздар, бала өзүнү кандай сонун сезип калат. Андан кийин жардам берди, үй иштерин кылды, бүтүрдү. Сиздер сөзсүз түрдө рахмат айтып коюшуңуздар керек балдаргачы. Баланын кылганын жакшы пикир гана эмес, чын жүрөктөн чыккан ыраазычылык менен бекемдеңиз. Биз ооз учунан рахмат, балдарыбыз аябай тамырчы болот деп айтабыз. Балдарыбыз билет биздин чын жүрөгүбүздөн чыгып жатабы же калп эле айтып койдукпу птичка үчүн. Балдарыбыз сезет. Жасап бүткөндө сиз эмоцияңызды көрсөтүңүз. Ошондо балдарыбыз дайыма ишти баштагандан кийин аягына чыгарууну адат кылышат. Биз балдарыбыз аягына чыгартпай эле, жарымына келгенде башка ишти кыла бер, мен калганын кылып коем, же иниң кылып коет, сиңдиң кылып коет, жарымына келгенде эле жумшай бербешибиз керек. Балдарыңыздарды бир ишти баштай эле башка ишке, түрдүү ишке жумшата берсеңиздер, бир күндө 3 саат ичинде балдарды ойду келди жумшай берген болсоңуздар, балдардын эрктүүлүгүн жоготосуздар. Булардын баардыгы изилденген апалар. Бул бала тарбиянын көрдүңүздөрбү? Булардын баардыгын угасыздар, билесиздер, бирок колдонбойсуздар жашоодочу. Туура эле колдонсоңуздар, мына канчалган апалар ыраазычылык айтып атышат. Балдар менен мамилем сонун болуп калды, биз бири-бирибизди түшүнүшүп калдык депчи. Мына курстарга келгенден кийин апалардын ыраазычылыктары ушунчалык көп. Бала тарбиялоодо, үй бүлөдө бир ушундай өзүбүзчө бир пазл болуп чогулуп баштадык дейт да. Бир үй бүлөңүздөрдө деле баарыңыздар бири-бириңиздерди түшүнгөндө пазл чогулат. Бир пазл чогулганда эмне болот? Бир картинка пайда болот. Бриллиант, бир сонун нерселер, укмуштуудай сонун нерселер. Бул деген ийгиликтер пайда болот сиздин үй бүлөңүздө. Ошо пазлга бирөөңүздөр туура келбейсиздер дагы, ошол картинка чыкпай эле кыйнала бересиздер да, кайта эле коюпчу. Ошо түшүнүшүп алсаңыздар эле, азыр эле сиздер канча маалымат алдыңыздар, канча нерселерди деп билдиңиздер. Баланы жумшаганда деле биз туура эмес жумшайбыз да. Красканы төбөп койду балаңыз боеп атып, урушуп коюп красканы өзүңүз тазалай бересиз. Бул жерден эч кандай тарбия кеткен жок. Андан көрө балаңызды отургузуп алып, губканы алып кел, самынды, порошокду алып келип тазала деп баланы өзүн тазалатып карап отуруңуз. Чала тазалай берсин, мейли, эртеси опытный болот, барган сайын ошол ишин жакшыртат. Өзү тазалагандан кийин бала, ой, кой, мен эртең абайлайынчы, да тазалап бара болом деп. Сиз өзүңүз урушуп тазалап койгон болсоңуз, бала сиздин урушканыңызга жазаландым деп ойлойт дагы, жаны да кыйналган жок, сиз тазалап койдуңуз. Эртең деле ошо сүрөт тартып жатып, абайлайынчы деп ойлонбойт да, себеби апасы бар, баардыгын тазалап кое турган. Андан көрө сиз өзүңүз баланы тазалатышыңыз керек. Мына бул жерде тарбия кетип атат да. Ошондуктан курстарга келип окуп, үйрөнүп коюңуздар. Курстардын баасы эч кандай эле кымбат деле эмес. Азыр эртең менен легендарлуу бактылуу бала курсун башталат. Катталып үлгүрүп калыңыздар. Баасы азыр 850 сом эле болуп атат, скидка менен. Катталып калыңыздар. Ичинде 10 тема бар. Биринчи эле сабакта кезирлик тууралуу. Кезирлик деген эмне? Ушу кезирликти дагы аябай проблема кыласыздар да. Мисалы үчүн,
балам кежир, тил албайт, каяш айтат деген сыяктуучу. Ошо балдарыңыздардын эмне үчүн кежирлиги пайда болот? Ал кежирликтерди кантипкенде жоготобуз? Экинчи тема. Андан кийин кыз балдардын тарбиясы бардыгына керектүү. Эркек балдардын тарбиясы бар. Бир туугандардын мамилеси, бул жерде да суроолор келип атат. Бир туугандардын мамилеси жөнүндө. Андан кийин психосоматика, баланын сүйүү тили, мигрант апалар үчүн алыста туруп балдарды кантип тарбиялай алабыз деген сабакты айласыздан киргиздик. Себеби мигранттар болуп келет, боло бермекчи. Мигранттарды жок кыла албайбыз. Ошондуктан эгер сиздер мигрант болсоңуздар, мигрант тааныштарыңыздар болсо, ушул сабакты алып берсеңиздер болот. Аябай пайдасын тийгизет. Алыста турган ата энелер балдарына канткенде байланышын үзбөй бекемдей алат, жылуулугун кармай алат, кантип тарбия бере алат деген темада. Ичинде 10 тема бар. Бактылуу бала курсунда 10 тема тең запись берилет. 2 түз эфир болот. Ушундай суроо жоопторду кылабыз. Андан сырткары WhatsApp'тан байланышып турабыз. Анан дагы алдын ала айтып коеюн, WhatsApp'ка киргенден кийин апалар, биз өзүбүз бала тарбиялаган акылдуу апаларбыз да, эми акылды. Бирок ошол бир WhatsApp'та эптей албайбыз да. Аны бир эле группаны безу кылып койсок болот. Ошол группадан деле бирөө арыз муңун айтып кетсе, аны басып жыгылабыз. Антип айтпа, сүйлөбө деген, женская солидарность деген нөл да. Аялдар бири-бирибизди колдойлу, жакшы сөзүбүздү арнап коелу деген ордон бири-бирибизди жеп тынабыз го. Кайрандар. Андан кийин Америкадан катышат, Кореядан катышат, ар өлкөдөн катышып атышат, Иорданиядан, Турциядан катышкан кыздарыбыз бар. Алдар жакта сааттары өзгөрүп турат. Без кылып койсоңуздар, будильниңиздер иштей берет, звоноңуздар келе берет. Ушу элементарный нерсени, телефонду, WhatsApp'тагы жакшыраак иштетишти үйрөнүп алсак, дейт элем да. Анан жаза берсин, окуңуздар келбегендер өткөзбөйүңүздөр. Керк апалар кайрылышат, ошо башка өлкөгө баргандар аябай депрессия болуп, кыргыз аялдар менен сүйлөшкүсү келет. Бирөөсү апама тарындым десе эле, апаңа тарынган болбойт, аны баса калабыз. Кайненеси жөнүндө айтса, ага баса калабыз. Акылдуу сөздөрүбүздү бардыгын айта беребиз. Акыл сөздөрдү айтыш оңой, бирок ошо акылдуу болуш кыйын болуп атпайбы бизгечи? Ошондуктан баарыбыз бири-бирибизди колдоп, аялдар мүмкүн ошол жазып аткан аял арызданып аткандай депрессиядадыр, стресстедир. Анан ошолорго жакшы сөзүбүздү арнап ошо депрессиядан чыгарып алган болсок, ал аялдын 5 баласы болгон болсо, ошо 5 баланын бактылуу болушуна себепчи болгон болосуз да сиз дагычы. Жакшы сөзүбүздү арнайлы апалар. Эртең бактылуу бала сабагым башталат. Курсум келиңиздер, катышыңыздар. Болгону баасы 850 сом эле болуп жатат. Көп маалыматтарды аласыздар. Катышып коюңуздар. Бул сиздерге өмүр бою мындай керек болот. Балдарыңыздарга инвестиция кылган болосуздар да. Сиз жардам берип койчу деп балаңызга суранганын ордуна, жардам дегендин ордуна жардамчы сөзүн колдонсоңуз, балдар көбүрөөк кызмат кылышын мындай далилдешкен да, ушу сөздөрдөн делечи. Анан дагы сөздүн күчү деген сабагымда да бонус берип атам. Эрте катышканда сөздүн күчү менен адаттарды уже көрүп бүтүштү. Эгер азыр катышкан болсоңуз, эртең кечке чейин сөздүн күчү, адаттарды деген сабагымды дагы уга аласыздар. Бонус катары берилет. Андан кийин балдарыбызга көз карандысыздык сезимин канааттандырышыбыз керек. Мына ушул нерсени биз көбүнчө канааттандыра албайбыз да. Көз карандысыз бала бизге көз каранды экендигин биз кайда далилдейбиз го чиркен. Ой, балдарыбызды ошол көз карандысызсың сен дегенде сен бере албай жатабыз. Ата эне тынымсыз буйрук бере берсе, бала унчукпай, каршылык көрсөтүшү мүмкүн, бунт, аябай ачкы менен, бунт менен көрсөтүшү мүмкүн. Унчукпай жүргөн балдар деле бир күн болсо бир күн жарылышы мүмкүн да. Ошо үй жумуштары чоңдордун каалоосу эмес. Ошо баланын өзүнүн зарылчылдыгы экендигин дагы биз балдарга кайда айтып эскертип турушубуз керек. Айрыкча мал карагандар болсок, малды кара деп малдар арттап кетти окшойт деп ооруп калбасын жем берели. Бул бардыгы керек экендигин, кичинекей балдарыбызга оюнчуктардын жыйната албай шаштыңыздар кетет. Оюнчуктарыбыз
үшүп калсын, төшөктөрүнө жаткызалы, коробкасына үйлөрүнө апарып коелу, алардын баардыгы бирин бири күтүп жатышат, жүр жыйнап коелу деп. Ушундай балдардычы, кичинекей балдарды биз өзүбүз алдап, мындай жакшы сөз менен, башкача сөздөр менен жумшай албай, балдар менен тең тайлашып, атаңдашып, меникин бар кылдыра, мен деген апамын го, мен бир укканда кылыш керек деп, башкаруу менен, буйрук менен кылдырабыз деп балдардын каршылыгын көбөйтүп салып атабыз да. Балдарды бизге өчөштүрүп атабыз, биз балдарга өчөшүп атабыз дегендей да. Бул жерден эч ким жеңбейт. Эч ким жеңбейт. Сиз жеңилесиз. Бала да жеңет. Ортодо конфликт эле көбөйөт да, түшүнбөстүк көбөйөт. Балага мисалы үчүн жумуртка курганды үйрөтүп баштадыңыз башында, ошол жумуртканы баарды үй бүлөңүз менен отуруп жедиңиз, мактап жедиңиз, ошондо бала өзүн керектүү сезет. Ушул жалпы үй бүлөгө жыргалчылык тартуулап жатам деп ошо үй бүлөсүнүн жоопкерчилигин сезип баштайт да балачы. Ушундай чогуу отуруп, баланын кылган иштерине ыраазычылык билдирип коюшуңуздар керек. Андан кийин жарышуу менен дагы иштерди бүттүрсөңүздөр болот. Ким тез кылат, ким тез арчый алат, балаңыз менен ошо иш кийимдерди бүктөп атып сырдашсаңыз болот, сүйлөшсөңүз болот. Жыйнап бүтүп баардыгыбыз чогуу сейилдеп келели, жыйнап бүтүп баардыгыбыз чогуу кино көрөлү, чогуу отуруп мороженое жейли деген сыяктууларды айтсаңыздар, балдарга мотивация болот да. Жыйнап бүткөндөн кийинки жыйынтыгын эстеп, ошо тезирээк жыйнайын, андан кийин биз баарыбыз чогуу сейилдейбиз дегендей мотивация болот балдарыбызгачы. Игрушка талашып уруша берет балдарым, кантип ынтымактуу чоңойтсом болот дейт мээрим. Караңыздар, ушул игрушка талашып уруша берет деген суроолор да аябай көп келет да. Балдардын кичинекейинен ар биринин өзүнүн игрушкасы болуш керек, строго. Балдар ыйлай берет башында, биздин сырыбызды издейт да, канткенде апам сабыры тез түгөнөт дегендейчи. Оюнчуктары окшош болсо, окшош оюнчуктарын бөлүш керек. Окшош эмес болсо деле бул сеники, бул сеники. Балдар ыйласа дагы бул агаңдыкы тибе деп биз мындай адилеттүү чечим чыгарышыбыз керек да. Ыйласа эле ыйлаган балага ой баарын бергиле ыйлайт дей бербейчи. Ал бала көнүп калат, ыйласа эле баардыгы аныкы болуп калат. Чоң балдар наразы боло берет, анан мушташ болот, бири-бирине болгон жек көрүүсү күчөйт. Бала ыйласа дагы ошол нерсеге көндүрсөңүздөр болот. Биз ыйлап кеткенде эле коркуп кетип, телефон кармата коебуз, коркуп кетип, оюнчуктардын баардыгын бере коебуз. Ар бир баланын өзүнүн коробкасы болуш керек. Биздин бир катабыз да апалар, эсиңиздерде болсун. Баардыгыңар чогуу ойногула оюнчуктарды, силер бир туугансыңар деп айтабыз да, балдардын урушун көбөйтүп салабыз. Балдар эч качан ал нерсени түшүнбөйт. Бир туугансыңар, дос деп балдарга бир саат лекция окуңуздар. Андан кийин балдарыңыз ошо сиз айтып бүткөндөн эчке чыгып эле мушташты баштайт да кайтачы. Балдарга бул ынтымактык, адамгерчилик, кичпейилдиктер сабак эмес. Буларды мектептен үйрөтпөйт, булар тарбияга кирет. Тарбия бир күндө, эки күндө үйрөтүп коюучу нерсе эмес. Тарбия көп убакытта калыптануучу нерселер, адаттар кирет да буларгачы. Ошондуктан ар биринин өзүнүн оюнчук коробкасы бөлөк болуш керек. Бири-биринен ойногуңуз келсе сурап алыш керек, кичинекейинен үйрөтүш керек. Уруксат жок албаш керек. Ыйласа эле сизге деп кетсе эле баардыгы аныкы болуп калбаш керек. Балдарыңыздар өтө тамырчы болот. Сиз бирөөсүн жазаладыңыз, сен иниңди уруп койдуң, эшикке чыгып ойнобойсуң, болду. Эшикке чыкпайсың бүгүн деп баланы үйгө камап койдуңуз, чыгарбадыңыз. Балаңыз 2-де түштөн кийин келип жалдырап апа деп нараңыздан өттү, бераңыздан өттү, анан эле жибип кетип, боорουңуз ооруп кетти. Мейли, бар ойноп келе берчи деп койдуңуз да. Анан бала ура, апа мен сизди жакшы көрөм деп бетиңизден өп, сүйүнүп кетти. Сиз балаңыздын сүйүнгөнүнө ыраазы болуп эле, балам сүйүнүп калды деп отурасыз. Бирок деген жери бар да, ушул жерденчи. Ошо балаңыздын ошо сүйүнгөн эмоциясынан сырткары балаңыздын ой жүгүртүүсү бар. Балаңыздын мамилеси бар, балаңыздын ойлору бар экендигин эсиңизден чыгарбаңыз. Эшикке чыгып ойноп атып бала ойлонот. Апам сөзүндө турбайт экен, бүгүн чыкпайсың деди эле, алдап койсом чыгар үйдө го. Ушинтип эле апамды алдай берсем болот деп балдар бизди тез эле манипуляция кылганды билишет. Ошондуктан башында жок деген сөзүңүз ошол күнү эртең менен таң аткачанда жок болуш керек. Бар деген сөзүңүз бар болуш керек. Анан да сөзүңүздөрдө турбайсыздар, апалар менен деле көп сүйлөшүп калам. Саат 2-де эшикке чыгасың деп коесуздар. 2 келгенде мен ишимди бүтпөй калдым же саат 2 болгондо
кийин чыгасың деп коесуздар. Сиз 2-де чыгасың деп балага сөз бергенден кийин эмне үчүн сөзүңүзгө турбайсыз да? Сиздин бул жерде эгоисттигиңизди билдирет. Мен апамын, кааласам чыгарам, каалабасам чыгарбай деле кое элем. Эмне кыла аласың деген деп атасыз да, мисалы үчүн баланын ою боюнчачы. Сизчи ошон үчүн 2-де чыгасың деп сөз бердиңизби? Сөзүңүзгө турушуңуз керек, убадага турушуңуз керек. Эртең менен эчке чыкпайсың дедиңизби? Ошол күнү чыкпасын балаңыз. Жалдыраса да, сизди алдаса, нарак береңизге өссө да, ыйласа да чыкпаш керек. Ошондо бала, ой, апам сөзүндө турат кой. Апамдын айтканын кыла берейин, апам аябай сөзгө бекем деп калышат. Сиздин сөзүңүзгө турбаганыңызды билгенден кийин балдар эртең өздөрү да сөзүнө турбай баштайт, сизди алдай баштайт, манипуляция кылып баштайт. Ошондо ойлоносуз, мен кайсы жерден ката кетирдим эле деп. Ошол убагында сиз эртең менен чыкпайсың деп туруп, албетте чыгарып ийгени сиздин катаңыз экендигин эч качан эстебейсиз сизчи. Андан кийин дагы биз мындай кылабыз да. Балдар да кайсы мисалды келтирейин, суроолорду окуй берейинчи. Балдарымды балам 13-тө медресеге берсем алып кет деп ыйлап жатат, не кылайын дейт таткайым. Балаңыз канча айга бердиңиз биринчиден? Бул жерде баланы карап көрүшүңүз керек да. Менен жүрүүдө чыдабай кетет таткайым. Болгон менде дагы балам медресеге бергенден кийин балам да кетем деди. Кыйла кармадым, мен дагы 2 айдай кармадым, бирок апамдар алып кел, бала деген бала деп айткандан кийин алып келдим, барып. Келди, келип мектепте окуп бүтүрдү. Кичинекейинде да көп болуп калды. Андан кийин балам айтты, ошондо ыйласам деле алып келбей койгонуңузда мен азыр көп нерсени үйрөнүп калмак экенмин деди. Балдар түшүнүп болбойт да ошондочу. Ошондо ай дейсиң да, бирок ошол убакта алып кетпей койсоң балаңыз депрессия, стресс болуп, дагы бир нерсе болуп, ооруп калса да өзүңүздү күнөөлөйсүз. Бул аябай тонкий нерсе. Бул жерден мен эч нерсе дей албайм да. Сиз жолдошуңуз менен сүйлөшүп чечим чыгарышыңыз керек, балаңыздын абалын көрүшүңүз керек. Жакшы эле ойноп алаксып атабы экен, сиз менен сүйлөшкөндө эле ыйлап атабы, устаздар менен сүйлөшүңүз. Балдар ыйлай берет, абалы жакшы деле болушу мүмкүн. Кийин сиздерге ыраазы болот, ошондо мен жакшы эле ушу калтырып койгон экенсиздер деп балдар өздөрү айтат. Кийинчи ошондуктан бир-эки устаздар менен сүйлөшүп, сиз өзү негизи маанайы кандай жүрөт экен, окуулары кандай болот, жетишкендер же эч кимге сүйлөп эле бир бурчтан турбай отурабы экен, абалы начар болсо алып келишиңиз керек. Сиздер менен сүйлөшүп бүткөндөн кийин эле балдар менен эчтеке болбогондо ойноп кете берген болсо, анда калтырсаңыздар болот дегендей да. Бул жерде өтө жоопкерчилик алыш кыйын да. Андай кылыңыз, алып келип алыңыз, таштаңыз деп айтыпчы. Менин чоң балам 15-ке толот, карындашына, инилерине кыйкыра берет, кандай кылсам болот дейт. Айпери, балаңыз переходный возраст. Кыйкыра берет, карындаш, инилери жоктор ата-энесине кыйкырып башташат бул убакта. Бала 15-ке ошол переходный возрасттагы балдарга бир туугандардын кылык жоруктары, ата-энесинин кылык жоруктары, чай ичкендери, тамак жегендери жакпай калат, чалпылдатып ичет, шорулдатып ичет деп жакпай баштайт да. Себеби эмне үчүн жакпай баштайт? Себеби балада өсүү болуп жатат, бойлору өсүп жатат, организмде өзгөрүүлөр болуп жатат, бүт органдары чоңоюп жатат, чоң адам болууга даярданып жатат да денесичи. Ошол мезгилде нерв системалары денеге ыңгайлаша албай калат дагы. Нерв системалары аябай назик болуп калат. Болор болбос нерсеге раздражать этип эле, ачуусу келип, жалкоонот, бир денелери ооруксунгандай болот, өзгөрүүлөр болуп жаткандан. Анан ошо кыйкыра берет, аларды жактырбайт же өзү комнатасына кирип алып чыкпай коет, чай ич десе чогуу чай ичпейт. Себеби чогуу чай ичкенде аябай нервине ийне менен сайгандай болуп, силердин кылык жоруктарыңар эч жакпай калат да. Ошол мезгилде балага сен эмне эле болуп жатасың, эмне болуп атасың деп ушуп суроо бергениңизге бала жооп бере албайт. Себеби бала өзү түшүнбөйт эмне болуп жаткандыгын. Комнатасына кирип алып, бул байкуштар деле өзүн өзү күнөөлөйт. Мен бир туугандарыма кыйкырып койдум, мен ата-энемди менен чогуу чай иче албай атам, ушуларды жактырбай атам, мен эң жакын адамдарымды жактырбай атам го деп өздөрүн өздөрү күнөөлөйт. Буларды бул куракта биз поддержка беришибиз керек. Ошондуктан курстарга окуңуздар, переходный возраст жөнүндө жакшы билип алыңыздар. Бала өзү кыйналып турат азыр 15 жашта баланы. Биз түшүнбөй андан бешпедер кыйнайбыз булардычы. Эмнеге эшикти катуу жаптың, эмнеге үнүң катуу чыгып кетти деген сыяктууларды.
буларды азыр өзүн өзү башкара албайт, кыйкыргандары, эчти катуу жабы ийгендерин бала атайлап кылбайт, денелери өзүнчө ушундай жүрүп турат. Бул убакыт өтүп кетет. Өткөндөн кийин кайта баягы жели чыгып калат деп коет го, мындай өзүнүн калыбына түшүп калат. Балдарды бирок эми өтө эле мындай каалагандай кыл деп койгон эмес. Тескерисинче ушул балдарга азыр өтө көп эркиндик берип койсок дагы баягындай бактысыз болуп кетишет да, өздөрүнчө эле ачуусу келе берет. Мени жактырышпайт, зорго эле турган экен, мени эч ким карабай койду деп баштайт да. Ушул переходный возрасттагы балдар ата энеге көбүрөөк муктаж болот. Ошо сиздин замечанияларыңыз жагат буларга кайтачы. Сиз эчтеке кылып, ой ушундай азыр булдай өзгөрүүлөр болуп атат экен деп карабай койгон болсоңуз, буларда кайта терс жүрүм көбөйтүп баштайт, силердин өзүнө көңүлүн бурдуруш үчүн. Анан буларда чоңоюу сезими бар. Чоңоюу сезими, бирок чоңой элек. Көрдүңүздөрбү? Ошол чоңоюу сезимин далилдегиси келет. Булар ойлойт, туура эмес ойлоп алышат да. Ата энемдин тилин алсам, мен кичинекей бала болуп калам. Чоң адамдар тилин албайт, мен чоңойдум деп өздөрүнүн чоңойгонун силердин тилиңерди албай далилдегиси келет. Өзүн өзү далилдегиси келет да. Бул туура эмес экендигин кийин түшүнөт бала, бирок азыр убагында түшүнбөйт. Ошондуктан силердин тилиңерди албаганга аракет кылып баштайт. Айрыкча ушул өспүрүм курактагыларга курстар чыгып баштаптыр. Психологдор мен өспүрүм куракта балдарды окутам деп чыгып атыптыр деп угуп калдым. Аларга берген апалар арызданып жатышат. Азыр булар ансыз деле чек арамды коргой, мага сүйлөбөгүлө деп чыртыңдап турган балдарды курска берип койсоңуздар, аякта чек араңды корго, андай сен укмушсуң, сен мындайсың деп берип коюп, алардын самооценкасы асманга чыгып туруп, ата энесин тоготпой, вообще сүйлөбөй калды деп кайгырып атышат. Бул балдарды курска бергенди мен туура көрбөйм негизичи. Азыркы балдарды көрүп атасыздар го өзүңүздөр. Бул менин чачым, мен өзүм билем, мен чек арама өтпөгүлө деп турган балдарды ого өтөр мындай бирөөгө тарбияласына жоопкерчиликти башка бирөөгө үйгүбүз келе берет экен да. Эң эле жакшы сиз өзүңүз апа, психолог боло аласыз. Апасы баланын характерин билет. Бул баланы урушса болобу, урушпаса болобу, уруш керекпи, катуу сүйлөш керекпи, башына сылаш керекпи? Сиз балаңызды эң жакшы түшүнгөн бир гана сизсиз апа. Биз сырттан өзүбүздүн кеңешибизди беребиз. Ошол кеңештин да сиз өзүңүз электен өткөзүп, фильтрлеп алышыңыз керек. Ушунусу туура, ушуну колдоноюн. Бунусу мен балама туура келбейт деп өзүңүз электен өткөзүп, фильтрлеп алышыңыз керек. Уккан нерсеңиздин баардыгын эле колдоно берген да болбойт. Интернетте азыр өтө көп маалыматтар бар. Китептегидей, ушу видеодогудай кылып тарбиялайм десеңиздер, өзүңүз да кыйналасыз, балаңыз да кыйналып калат да. Ошолордун баардыгын фильтрлегенди үйрөнүңүздөр апалар. 2 жаштагы кызым көп сүйлөбөйт, чай, суу апа, ата меники бербейм деп сөздөрдү сүйлөйт, башка сүйлөбөйт. Айселя, ошо кыскача сөздөрдү сүйлөтүп, үйрөтө бериңиз. Балдар менен көп баарлашыңыз, көбүрөөк суроо бериңиз. Балдар менен сүйлөшкүлө десем эле апалардын өздөрү кечке өйдө эле сүйлөп, балдарына сөз бербей коет экен да. Тескерисинче балдарыңыздарга көбүрөөк сөз бериңиздер. Бир суроо берип, айтам го, мен түз эфирмен катышкандар билет. Апанын кеде анан деген эле сөзү жетиштүү болот. Анан деп эле туруңуздар, баланы айтып, бул жактан чыгарып, баардыгын сүйлөтүп алышыңыздар керек. Азыр айрыкча ошо переходный возрастта кыздар менен иштешип, балдар менен сүйлөшүп атам да. Сүйлөшкөндө алар айтат да, эң жаманы ата энемдин менин сөзүмдү укпаганы деп кайгырышат да, мындай. Элестетип көрүңүздөрчү, өзүңүздөр делечи, азыр бирөө 3 адам болуп отурасыздар да, сиз сүйлөп атасыз, сөзүңүздүн аягына чыкпай эле, 2 адам бири-бири менен сүйлөшүп кетти. Сиз жоктой эле сүйлөшүп кетти да. Сиздер балдарыңыздарга ошондой мамиле кылып жатасыздар. Мына акыркы убакта ушул кыздар келип атат, өспүрүм куракта 15, 16, 17, 14 жаштагы кыздар менен сүйлөшкөндөчү. Апалар менен сүйлөшүп атам, апалардын эле чокусуна койгуң келет да, мындай элечи түшүнбөй жатасыздар балдарды сиздерчи. Балдарыңыздарды жакшы көрөм, сүйөм, ооба дейсиздер. Ооба, жакшы көрөсүздөр, аны эч ким талашпайт. Балдарыңыздар деле сизди жакшы көрөт. Бирок ортодо сыйлабай жатасыздар бири-бириңиздерди. Сый, урмат деген нерсе жок. Жоголуп калган. Ошо балаңыз сизге бир нерсени айтып берип отурат да. Сонун кылып. Мисалы, садиктен баштайынчы. Апалар айтат, кызым түнк болуп кетти, эчтеке айтпай жатат, маанайы бузулган, мектептен бир нерсе болгон окшойт, садикте бир нерсе болгон окшойт, айтпай жатат деп атасыздар да. Ошо балаңыз өзүн өзү айтпай калган жок. Биринчи балаңызда жагымсыз окуя болгондо сизге айтайын деп келди, апа деп сизге айтайын деп келгенде, сиздин коллегаңыз же бир балаңыз, таанышыңыз, апаңыз, бир тууганыңыз звонок келип калып,
ошого сүйлөшүп кетип калдыңыз. Алло деген мача азыр кызым деп кетип калып алар менен бача сүйлөшүп отуруп кызыңыздын апа айтайын деген сөзүн укпай калдыңыз. Кызыңыз ошол боюнча жабылды. Баягы жагымсыз окуяны айткысы келип сизге келгенде сиз телефондон бошобой калдыңыз да. Ошондо жабылып калды. Кийин уже айткысы келбей калат балдардын. Айткысы келбей калганда анан кызым түнт болуп калды, андай болуп калды деп, бирок сиз ошол мезгилде кызыңызды укпай ката кетиргениңизди эстей албайсыз. Апалар деги эле өздөрүнө күнөөнү жолоткусу келбейт го. Жөн эле мындай мен бардым жакшы көрөм деп эле кутулат да. Жакшы көргөнүңүздү эч ким талашпайт да бул жердечи. Жакшы көрүүдөн башка, жакшы көрүү өзүнчө, эркелетүү өзүнчө, мээрим берүү башкача, жакшы сөз башкача, жазалоо түрлөрү көп да. Сиз дагы жакшы көргөндү дагы кантип жакшы көрүп атасыз айтайынбы? Сиз жакшы көргөндө өзүңүздүн кызыңызды карап жүрөгүңүз элжиреп кеткенде гана барып кызыңызды кучактап өп жакшы сөзүңүздү арнашыңыз мүмкүн. Сиз ошондо дагы өзүңүздүн бул жактагы жакшы көрүү муктаждыгыңызды гана канааттандырдыңыз. Көрдүңүзбү? Ошо кызыңыз сизди жакшы көрүп, сизге эркелейин деп келгенде сиз бошобой жатпайсызбы? Тамак кылып жатасыз же телефон менен сүйлөшүп жатасыз, кийин сүйлөшөм деп аларды кубалап жатпайсызбы? Кызыңыздын да жүрөгү элжиреп сизге сүйлөшөйүн деп, апа деп сизге мээрим берейин, эркелейин деп келгенде сиз ачык болуңуз, даяр болуңуз. Тиричилик деген бүтпөйт, бүтпөгөн нерсе. Балдарыңыз чоңоюп кетет. Балдарыңыз эч качан күтүп турбайт сизди, балалыгы кичинекей боюнча катып турбайт, апам өзүнүн проблемаларын чечип алсын депчи. Ошондуктан балдарды биринчи орунга коюңуздар. Анан бала тарбиялоодо дагы жашоо мени өзү үйрөтүп алат деген болсоңуздар утуласыздар. Жашоо сизди үйрөткүчөңдө балдарыңыз чоңоюп кетип жатат. Мен айтам го, балдарыңыз, сиздин балдарыңыз сизге окшоп самооценкасын көтөрөм, өзүнө болгон ишенимимди көтөрөм, таарынычымды жоготом деп жылдап убактысын кетирбеш керек апалар. Балдарыңыздарга андай нерсе калтырбай, 18-ге чыктыбы, ийгиликтерди багындырып кете турган кылып даярдаңыздар. Мына биздин поколенияда канчалаган убактыларыбыз, жылдаган убактыларыбыз кетип атат, өзүбүзгө өзүбүз ишениш үчүн, өзүбүздү кабыл алыш үчүн, самооценка менен иштеш үчүн, таарынычтарды кетириш үчүн канчап убактыларыбызды кетирип жатабыз. Ошол нерселер бизди артка тартып атпайбы? Сиздин балдарыңызды андай нерселер артка тартпасын деген болсоңуздар, балдар психологиясын жакшы түшүнүп алыңыздар апалар. Бактылуу бала курсуна катышам дегендер бул жака номериңиздерди калтырсаңыздар, биз сиздер менен байланышабыз. Бул жакта кыздарым отурат, номериңиздерди шыпылдатып алат дагы, сиздер менен дароо байланышат. Кичине кызым, кичине урушсаң же сүйлөсөң эле ыйлай берет, айтып түшүндүргөнгө такыр көнбөйт дейт. Меланхоликтер ыйлак болушат, кызыңыздын темпераменттерин да жакшы билип алсаңыздар, сиздерге жеңил болот. Кээ бир балдар кичине эле айтып түшүндүргөнгө такыр болбойт, отуруп алып эле ыйлай беришет. Бир машинасы жыгылып калса деле ыйлай беришет. Булар көпкө чейин ыйлай алышат, ачуу ыйлай алышат, узакка чейин деле ыйлай алышат. Сиздин эмеңизди кетирипчи, сабырыңызды кетирипчи. Апалар деле темир эмес, сабыры түгөнүп калган учурлар болот да. Эгер темпераменттерди жакшы билип алган болсоңуз, ошо балдардын психологиясын жакшы билип алган болсоңуз, сиздерге жеңил болот. Балдарыңыздарды түшүнүп баштайсыздар. Азыр мындай болуп атат, азыр мындай болот деп. Курста окугандар билет, аябай мындай сонун болуп калдык деп атышат да. Балам бир ай тайнесинде жүрдү, инилерин үйдү сагынбадым, чоңдорду бир аз сагындым дейт. Мээримсиз болуп калганбы, инилерине 11 жашта баламын дейт, эң чоңу дейт. Жок, Мавлуда мээримсиз болуп калды деп коркпоңуз. Бала оюн карап, ал жакта анын көзүн карап атат, чоң балаңызга убакыт аз бөлүп калгансыздар, ал жакта эркелеп атат, балага жагып жатат, эркелетип жакшы көргөн жер кимге жакпасын, Бир туугандар бири-бирине мээримсиз, азыр эрте мээримсиз болуп калды деп жыйынтык чыгарбаңыздар. 6 жаштагы балам мультфильм көргөндө тырмактарын тиштейт, бул нормабы дейт. Норма эмес, албетте, Айсалкын, балаңыз аябай кыжалат болот экен да. Мультик көргөндө эле тиштейби? Анда бала кыжалат боло турган мультиктерди коюп берип жатасыздар. Мультиктерди тандап коюп бериңиздер. Урса ур десем, мен добрыймын дейт да, алдыда дейт. О, молодец, кызыңыз добрый экен, ооба. Жакшы, бүгүн эле бердим дейт. Бүгүн эле бердим эле дейт. Даткай баягы медресегеби? 20 күнгө. 20 күнгүн аз эле чыдап койсо болот. Телефон кармап аткандыр, ал жакта телефондун кумары болуп аткандыр, Кызым 6 жашта болор болбос нерсеге ыйлай берет дейт. Ооба, ыйлай берет. Себеби өзүнүн
каалаганда болбойт, оюн айта албашы мүмкүн. Бул ыйдан эч коркпоңуздар апалар. Ый баланын денесинен келген маалымат деп коюңуздар. Ыйын басам, ыйлаба деп урушпаңыздар. Жөн гана музыка деле угасыздар го, жыргап баланын ыйын деле ушундай кылып мындай көнүңүздөр да, ошо баланын ыйы үчүн эле нерв болуп эле балаңызды кыйкыр бакыр ура берген да болбойт да. Ошо бир нерсе, ошо болор болбос нерсе сизге болор болбос нерсе болушу мүмкүн, бирок кызга аябай маанилүү нерсе болуп аткандар да. Абысындар кантип ынтымак жашаса болот? Бир үйдө 3 абысын, жалпы 8 бала дейт. Ой, башкача суроо келип кетти го. Абысындарды тарбиялоо болуп кетти го биякта. Билим ала берсеңиздер эле, адамдардын психологиясын түшүнсөңүздөр, ар бир адамдын характери ар башка да. Сиз ойлогондой башкалар да ойлош керек, мен айтканымдай болуш керек дей берген болсоңуздар, ынтымаксыздык болот да, күчөйт. Бири-бирибизди түшүнүп жашасак эле уруш жаңжал азыраак болот. 8 бала, айрыкча балдар мындай да, бардыгын балдар баштайт деп коет го. Балдар чындыкты сүйлөп салат. 8 бала менен 3 абысын чогуу кыйыныраак эле болуп калат экен, Кызым 1,5 жаш, жакында экинчисин төрөйм буйруса, чоң кызыма кандай мамиле кылышым керек? 1,5 жаш, жакында экинчисин төрөйм. Чоң кызыңызга жакшы мамиле кылыңыз. Аселя, азыртан айтып туруңуз, ичиңизди көрсөтүп, наристе келет деп түшүндүрүп туруңуз. Баягындай кичинекей бала келгенде, чоң балдарыбыз укмуш 3 этаптан өтүшөт. Кызганат албетте, мурункудай ата энесинин мээримин алыш үчүн биринчи жакшы бала болуп берет. Анан кичинекей нарса келгенде эле сен бир тууганың өп кой, сен жакшы көрүшүң керек, бул жакшы дей берген болбойт да. Ал кыз 1,5 жашар кызыңыздын жакшы көрүп, ага сезими ойгон кучаганга убакыт бериңиздер, кыстабаңыздар. Чоң кызды көбүрөөк эркелетип туруңуздар, баардыгыңар эле наристеге карай көзүнүн кареги менен тең айлана берсеңиздер, чоң кыз кызганып, баягы ата энесин алдырып койгондой болуп, биринчи жакшы бала болуп берет. Аны дагы сүйүүсүнө албай кыйналып, андан кийин агрессиясы пайда болушу мүмкүн, андан кийин регрессиясы пайда болушу мүмкүн. Аселя, кыскасы мен менен байланышып туруңуздар. Бала болдуңуздарбы? Болду. Мен менен тыгыз байланышта болуңуздар. Кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү байкасаңыздар, дароо Ранаже деп жазыңыздар да. 8 жаштагы балам да колун сорот, дагы эле эч калтыра албай жатабыз эже дейт. Даткайым, балдардын колун соргону, тырмак тиштегени бул жөндөн жөн эмес. Ошо убагында бала бир стресске учураган, бир балага жакпаган нерсе болгон, эмне садик алмаштырылганда, үйдө уруш болгон, атасы экөөңүздөр урушуп калышыңыздар мүмкүн, же баланы катуу урушуп койгон. Ушундай бир нерселер болгондо бала өзүн өзү алаксытуу үчүн колун соруп баштайт, тырмагын тиштейт, чачын тиштейт, чачын жей башташат кээ бир балдар. Же ордунда туруп эле анан термелип баштайт, өзүнө өзү сурап атат да, термелүү. Андан мастурбация башталат, энурез, кекештенүүлөр ушундай эле кете берет да, аябайчы. Ошол убагында канчалык эртерээк байкап токтотконго аракет кылсак, ошончолук тез токтойт. Азыр эми 9 жаштагы бала кичине аз калды, чоңойгондон кийин өзү уялып эле сорбой калат. Привычка, адат болуп калды. Балдардын стресси дагы деле уланып жатат экен деп ойлобоңуздар, колун соргондо, тырмагын тиштегендечи. Балдардын стресс, депрессиясы аз эле убакытка, алар ойноп күлүп эле чыгарып кетет. Жөн гана булар привычка болуп калып кетет да. Эркек 3 кызым кечке урушуп эле жатат, бирим сөзүн бири жактырбайт. Канча жашта Мансура кыздарыңыз? Эркек балдарым 6-8 жаш, экөө урушуп, чабышып, сөгүшөт. Улуусунун авторитетин кантип көтөрөм? Байкеңди сыйла, ук, урушпа деп күндө айтам, макул деп коюп эле укпайт, байкесин кайра эле сөгүп баштайт. Байкесин кайсы учурда сөгөт? Бул жерде сөз таасир этпейт да балдарга. Байкеңди сыйла, ук, урушпа деп айткандарыңыздан көрө үлгү болуш керек. Кыймыл аракетибиз менен чоң баланы сыйлаганыңыздарды сиздер көрсөтүшүңүздөр керек. Үй бүлөдө сый урмат болуш керек да. Мамиле айтам го, үй бүлөдө сиз жакшы сөздөрүңүздөрдү арнаңыздар бири-бириңизерге. Кутман таң, мен сени жакшы көрөм, жакшы жат, тамагың таттуу болсун, зикир чалганды үйрөтүңүздөр, ушундай учурашканды үйрөтүңүздөр, адамгерчилик, биз кыргыз экенибизди эч качан унутпайлы. Кээ бир жерлерге барганда учурашканды үйрөтүп
күтпөй калат, мектептерге барганда кээде мындай аябай жакшы, бардыгы жакшы, бирок учурашканды билбеген жерлерди көрүп өкүнөсүң да. Сөзсүз бири бирине ынтымактуу, байке дебайт, эже дебайт деп ушундай кичинекейинен. Булар ынтымак, чоңдор үлгү болушубуз керек да, кыскасы. Мен айтайын дегенимчи, чоңдор үлгү болушубуз керек. Бирибизди угуш керек. Атасы менен апасы бири-бири укпай, сен кылдың, мен кылдың деп урушуп аткан болсо, анда балдарыбыздан ынтымактуулукту күтпөй деле койсок болот да. Өзүңүздө телефонуңуздарды алып кыйшайып, телефон менен уктап туруп, андан кийин балдарыңыздарды телефон кармап атат деп арызданбай эле коюңуздар да. Биринчи биз үлгү болуп берели балдарыбызга. 3 кызым кечке урушуп эле жатат дедиңиз. 3 кызыңыз канча жашта? 3 кызыңыз иштерди туура эмес бөлүштүрүп коюп жатасызбы? Балдардын ынтымаксыздыгына бир 3 дебейин, бир 4-5 нерселер себеп болот да. Оюнчуктарын талашат, кийимдерин талашат, орун талашат, ата-энесинин мээримин талашат, андан кийин иштерди талашат. Сен аз кылып койдуң, мен көп кылып койдум деген сыяктуу, көрдүңүздөр, 5-6 эле нерсе бар себептер. Ушу себептердин алдын алган болсок, биз балдарга урушууну азайтабыз. Ошо себептерин издебей эле биз ошо жыйынтыгын канткенде урушпай калат деп эле сурай беребиз да. Эмне үчүн урушуп жатат? Себептерин издегенде гана ошол нерсе тез жоголот да. Себебин издейли биринчиден. Кызым 9 жашта, чогуу тамак ичпейт. Биз менен мне с вами неприятно, я хочу себе в комнате кушать деп тамакты алып кетип комнатасынан жалгыз телефон көрүп жатат дейт. Мээрим уже переходный возраст башталды. Кыздарды айрыкча эрте башталып жатат да. Акылдуулар акыл угушпайт дейт Чолпон. Укмуш акылдуу, азыркы балдарыбыз чын аябай акылдуу болуп атышат. Ошолорго балдарыбыздан акылдуу боло албай аткандыгыбыз үчүн биз өзүбүздө дагы күнөө барбы деп ойлонушубуз керек да. Эч качан биздин тарыхыбызда болгон эмес. Балдар ата-энесине акыл үйрөткөн эч качан болгон эмес. Дайыма чоңдор, аксакалдар балдарга акыл айтып келген. Акылман сөздөрдү, кесиптерди кандай тандашты баардыгын үйрөтүп келген. Азыр балдар бизге үйрөтүп жатпайбы? Балдардан суранып атабыз, бул телефонду кантип карайт, буну кантип кылат деп. Чынбы? Балдарыбыз бизге үйрөтүп жатат. Андан дагы ой, мен билбейм, компьютериңди түшүнбөйм, мен англис тилиңди билбейм деп койбой. Биз балдар менен тең өнүгүшүбүз керек. Биз өзүбүздүн авторитетибизди түшүрбөшүбүз керек да. Биз деле өнүгүп өсүшүбүз керек. Өткөндө бир бала айтат, YouTube'дан акча тапсаң болот, интернеттен эле акча тапсаң болот, жакшы иштейбейсиңби деп апам мени урушат. Апам өзү деле ошо YouTube'дан окуп деле өзү деле акча тапканга аракет кыла бербейби? Эмнеге жаш өткөн деле жок? Апалар эмне, силер эмнеге өзүңөр аракет кылбайсыңар? Деп атат да. Чында мындай карап көрсөкчү. Биз эмне үчүн өзүбүз аракет кылбайбыз? Жулкунбайбыз, отуруп эле балдарга акыл үйрөтүп эле сөзүбүздү көп сүйлөйбүз. Бирок сиздин сөзүңүз менен жүрүм-турумуңуз дал келбей жаткан болсо, балаңыз сиздин жүрүм-турумуңузду тандайт да, сөзүңүздү тандабайт. Ошондуктан биздин жүрүм-турумуңуз өзүбүздүн сүйлөгөн сөзүбүзгө дал келиш керек, апалар. Кызым 18-де переходный возраст бүтпөй койду, кандай мамиле кылам дейт Алтынай. Балдарыбыздын переходный возрасты канча убакытка чейин созулат, кандай болуп өтөт, ал сиздин балаңызга кылган мамилеңизден улам билинет. Сиздин тарбияңызга байланыштуу болот да. 24 жашка чейин созулгандар бар. Керкелер 30 жашка чейин созулат деп да айтып жүрүшөт илимпоздорчу. Переходный возраст өзү негизичи. Эң туура апалар баланын көзүнө, үнүнүн тоонуна карап эле балабыз нени кылып жатканын билсек болот дейт. Ооба. Албетте. Номерлер келиптир. Личкага номериңиздерди калтырыңыздар. Бул жака үлгүрбөй калган болсоңуздар. Биз сиздер менен байланышабыз. Эртең курсубуз башталат. Келиңиздер, окуп калыңыздар. Эфирди сактайлы. Бул жакта минута берип койду. 1 минут калды дейт. Өчүрбөсөң эфир сакталбайт дейт. Суроо жокко чыгышыбыз керек экен, сагынышып калыппыз. Сүйүта бар экен, сүйүта номерлерди алдыңбы? Буюрса, убакыт болуп калганда эфирге чыкканга аракет кылабыз. Эртең обедтерге дагы чыкканга, эртең консультацияларым көп. Кол бошогондо эле сиздерге менен чыгып турганга аракет кыламын. Суроо жок кылып турабыз. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Баардыгыңыздарга бейпил түн, апалар. Ооба, чыгып турабыз, Кудай кааласа. Номер калтыргандар, үлгүрбөй калгандар, мындай бул жака личкага
сообщение кылып номер калтырыңыздар, биз сиздер менен байланышабыз.